ТУЛЕЕВдин батирлерин сатып качып кеткен жаран кармалды. Ушул жылдын 7-сентябрында Бишкек шейбинин жана УКМКнын кызматкерлери тарабынан 1993-жылы туулган АЕ аттуу жаран кармалган. Кармалган бул жаран шаар тургундарына батир алып берем деп $583 000 алып, изин жашырып жүргөн. Ал өлкөдөн чыгып кетүүгө аракет кылып жатканда Баткен облусунун Лелек районунун аймагынан кармалды. Мындай маалыматты Бишкек шейбинин басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык, кылмышка шектелип кармалган жаран Бишкек шейбинин убактылуу кармоочу жайына камалды. Эске салсак, Бишкек мэриясынын кызматкери муниципалдык 8 батирди мыйзамсыз сатып, из жашырып кеткен. Ал батирлер мурда экс-мэр Нариман Тулеевге тийиштүү болгон. Маалымат булагы Назар Ньюс KG. Атамбаев менин жаңылыштыгым менен өлкө өнүгүүдөн калды деп айтты. Open Central Asia журналына мурда президент Атамбаевдин камакка алынары саналуу саатта калгана берген маеги жарыяланды. Шайлоо укугу шайлоочуларда Кыргызстандын шайлоо системасы добуштардын жыйынтыгын бурмалаганга жол бербейт. Бирок мойнума алышым керек. 2017-жылдагы президенттик шайлоодо мен Сооронбай Жээнбековдун президент болушун каалагам. Анткени 2015-жылдан тартып көп адамдар мени бир жол тап, 2 мөөнөткө шайланууга барат деп башташкан. Мен аларга бийликтен өз эрки менен кетүүнүн үлгүсүн көрсөтүшүм керек эле. Ошондуктан элге менин курсумду өлкөнүн жаңы башчылары улантат деп убада берүүгө туура келди, деген Атамбаев. Ошондой эле ал учурда президент үгүт иштери учурунда бардык жолугушууларында элге анын саясий курсун улантып, реалдуу лидер премьер-министр эмес президент болгон парламенттик башкаруу формасына өтөрүн убадалаганын белгилеген. Эки революция кыргыз эли бир адамдын башкаруусуна чыдай албашын көрсөттү. Ошондуктан Кыргызстан үчүн эч кимге баш ийбеген президентке караганда парламентке баш ийген премьер-министрдин варианты бир топ ыңгайлуу, деген ал. Андан ары мураскери катары Сооронбай Жээнбековду тандап алганына, аны жакшылап айкаштырбаганына өкүнөөрүн айткан. Ал президент болуп шайланып алары менен такыр башка жолго түшкөнүн, мурда президенттин тарапташтарынын чекесинен камай баштаган белгилей келип, менин жаңылыштыгым менен өлкө өнүгүүдөн калды, деген. Маалымат булагы Калыс медиа.